Рассрочкага 0 пробег менен электромобилдер берилип атат. Баштапкы төлөмү жок, проценти жок. Ошондой эле эч кандай банк менен тиешеси жок. Данияр Ажыкебиз мынакей ушундай жакшы шарттарды түзүп атат. Машина арендага алып такси кылып жүргөндөр, же болбосо эмне иш кылам деп жүргөндөр, же такси кылам деп жүргөндөр бул видеону сөзсүз түрдө көрүңүздөр. Жана ошондой досторго да жөнөтүп бул видеону сактап коюңуздар. Видеодон алыстабай туруңуздар туугандар. Мен сиздерге ушул суроо жооп кылып, Данияр Ажыкебиздин ушундай кылган жакшы шартын сиздерге толук маалыматтарын алып берейин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ажыке кандай, жаспы? Ак жорголорду катарынан тизип коюптурсуз. Алла ыраазы болсун. Мен анда суроолорду берип баштайын. Мен эл тараптуу адаммын. Мен элдердин суроосун бир толук видеодон көрө турган кылып сиздерге суроо берейин. Кандай шарт менен берип атасыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Эң биринчиден бул машиналар шарты күнүмдүк төлөм 2300 сомдон 3 жылга айдаганда бул машинанын ээси болосуздар. Күнүгө 2300 сом төлөй берет. Ошол канча жылда? 3 жылда, 3 жылда кутулуп чыгып кетет. Кутулуп чыгып кетет. Ошондо мен сизге суроо берейин да. Мисалы үчүн азыр таксилер арендага алып иштешип атат да машинаны. Канча сом төлөйт негизи? Эми азыркы бизде Бишкекте мындай жөнөкөй эле машинаны алсак 1000 сомдон башталып 1,5 чейин. Ал эми жакшы комфорт плюс машинаны алсак 2000 сомдон 2,5 сомго чейин бар да. Бул күнүмдүк жөн эле арендасы эле да. Мисалы кайдымкы эле Фииттер 1000 сомдон 1,5 сомго чейин. Да бензин куят. Бензин куят. Жок дегенде бир 700-800 миң сомго бензин куят. Алардыкы деле 2,5 сом айланып калат экен да, туурабы? Эми 2000ден 2,5 чейин айланып калат. 2000ден 2,5 чейин айланып калат. И машина өзүнө калбайт. Өзүнө калбайт. Сиздики 2300 сом төлөйт. Өзүнө калат. Машина ээси болуп калат. Буга бензин куям деп убары болбойт. Эч убары болбойт. Себеби бул электромобиль да. Туугандар, караңыздар. Бул шарт чынында эле Бишкекте менин оюмча мындай шарт жок болсо керек, Жок. Мен бир баягы немеле рекламалардан көрүп калгам. 2000 сом, 2300 сомдон арендага эле берет. Иштеп таап берет, машина өзүнө калбайт. Караңыздар, бул Ажыке Алла ыраазы болсун. 2300 сом төлөй берет экенсиздер дагы, машина өзүңүздөрдө калат. И таксиде айтмакчы, бул Яндекс таксиде деп атасыз, Бул сөзсүз Яндекс таксиде иштеш керек болот. Бул машиналар комфорт плюс комфортко кирет да. Комфорт плюс комфортко кирет. Яндекс таксиде гана сатып ала алат. Мындай алам десечи, мисалы мен иштебей эле 2300 сом айына күнүнө төлөй берем десе. Тилекке каршы бул шарттарды биз өзүбүздүн такси байкелерге кылып атабыз атайын. Бул бир гана такси кылам дегендер үчүн экен. Яндекс таксиге кирип күнүгө акча таба турган шартка түзүп атасыз, туурабы? Неме бул машиналар жылы кайсы? Бул машиналардын жылы азыркы 12 штук бул 2023. Анан кийин дагы 80 штук келет. Алар болсо 2024 болот. 2024, 2023, 2024. 0 пробег. Бардыгы 0 пробег. Пакеттер айрылы элек экен, Айрылы элек, баардыгы ордунда. Эгер Яндекске кире турган болсо, жылы жаңы машиналардын баягы эмне деп коет, рейтинг өйдө болот, Бул Яндексте приоритет деген бар. Жаңы машина болгон үчүн биринчиден бунун приоритети өйдөрөөк болот. Анан экинчиден буга наклейка жабышат жакында. Ошо наклейка үчүн приоритет өйдө болуп, аларга заказ көбүрөөк түшөт. Ошого жараша көбүрөөк каражат табат. Көбүрөөк пайда табат деген. Болжол менен канча табат? Мисалы 2300 сом сиздерге берип койсо. Таксидегилер эми кичине угатса керек, комментарий сиздерде жазасыздар. Негизи канча табат экенин мен билбейм. 2300 сом санап берип коюп өздөрүнө эчтеке калбайбы? Жок, калат сөзсүз. Ошо менен биз расчет кылдык атайын. Себеби дегенде таксилер болжолу 2000, 3000ден өйдө бир 5000ге чейин табышат да. Андан тышкары бул бизге рассрочкага төлөгөндөн тышкары ар бир таксиде 2000ден 2,5 сомго чейин өзүндө акча калат. Буну баягы күнүмдүк төлөгөндөн тышкары өзүнө дагы 2000 сомдун тегерегинде да пайда тапса болот экен. Эми бул иштегенге жараша да, ким кандай иштейт. Кээ бир жалкоолор түштө турса акча жок. Урматтуу аз дегенде рассрочкасынын акчасын табат деген сөз да. Урматтуу арендага такси алып жүргөн байкелер, сиздер да оюңуздарды калтырасыздар комментарийге. Бирок логика салып караганда деле аябай ыңгайлуу болуп атат. 1,5 миңге мисалы үчүн бир кайдымкы эле Фит ала турган болсоңуздар, бензин деле канча бересиздер.
ага 1,5 ошол эле багып барып калат. Бирок бул машиналардын жылы жаңы ремонт сурабаса керек бир 5 жылга чейин жөнүнө. Эми Кудай буйруса ошондой окшойт. Себеби дегенде Китайда бул машиналар, эми бул эмес болсо да башка машиналар сатылганда пожизненный гарантия менен сатылат да. Мисалы мен өзүм алган машинам пожизненный гарантия менен сатылат. Себеби дегенде алар өзүнүн батарейкасына ишенет, өзүнүн ичине жасаган ошо запчастьтарына ишенет да аларчы. Ошон үчүн ойлойм бир 5 жыл иштеп берет деп Кудай буйруса. А бул пожизненный болгондо кимге берилет эми пожизненный болуп? Ал бизге тилекке каршы иштебейт ал шарттар. Кыргызстанга бул Кытайдагылар үчүн. Значит, Кытайдагыларга пожизненный берип атканда караганда булар качественный кылып чыгарып атат деген сөз туурабы? Эмди бул электромобиль болгондо эң биринчи бул үнөмдүү. Себеби дегенде 100 километрине болжолу 50 сом, 20 сомдон 50 сом кетет болжолу 100 километрине. Андан тышкары пробкада турганда эч бир расход жок. Жөнөкөй машиналар, бензин машиналар алсак, алар пробкада турганда эми сөзсүз расход болот да. Эми азыр Бишкекте билесиздер, пробка деген бул чоң проблема. Ошон үчүн ойлойм, будан аябай эле чөндөккө үнөмдүү болот да. Туура айтат. Туугандар, чынында эле пробкада бүгүн мындай бензин менен жүргөн машиналарды көрүп атабыз, чын эле көп чыгып атат. Бул менен бензин көтөрүлүп атабы, түшүп атабы, баш оорубайт. Эч баш оорубайт. Бул машиналар жөнүндө анда кичине неме кылайлычы, булар өзү канча километрге жүрөт бир заряд? Бул машинанын модели BYD E2 2024 жылы болот, Кудай буйруса. Бул машинанын пробеги 405 километр жүрөт. Бир заряды. Бир заряд. Канча саатта толот? Эгерде бат зарядка сайса, бул 40 мүнөттөн 1 саатка чейин толот. Ал эми үйдөгү шарттагы зарядкадан бир 8 сааттан 10 саатка чейин да. Эртең менен кечинде сайып койсо, эртең менен айдап кете берет. Айдап кете берет. Болгондо дагы мисалы бизде Бишкекте таксиде иштеген байкелер күнүнө 100 километрден 150 километрге чейин айдашат да. Анан бул машина менен эгер 100 километр болсо 4 күн айдайт да. Же 3 күн айдайт. Сонун экен го. Бул туугандар Бишкек шаарында дарегин түшүндүрүп койбойсузбу? Каерде бул? Бул биздин кеңсебиз дареги Жибек жолу Тимирязева деген көчөдө, ошо кесилиште да. Офис ушул жерде. Офис бул жерде. Төмөндө номерге да чаласыздар. Туугандар, эгер кимге кызыктырган болсо, өзүңүздөр дагы жеке чалып сурооңуздарды берсеңиздер болот. Да эмне өзгөчөлүктөрү бар, да эмне суроолор калды? Бунун өзгөчөлүгүн карасак, бул ичинде планшет болот. Ал планшетке ошого эле Яндексти жаздырып койсо болот. Яндекстин программасын ичине YouTube жаздырып койсо болот. Балдарыңыздарды садикке жетишип атканда YouTube коюп койсоңуздар болот. Же бош убакытта өзүңүздөр ичинен YouTube көрсөңүздөр болот. Кыскасы ичи заманбап да. Бул машинанын навороту жакшы экен, э? Бир айланып көрүп коелучу. Келиңиздер туугандар. Бир машинанын ичин ачып көрөлүчү. Сыртынан эле мактай бербей, ичинде бир көрүп коелу. Охо, кычырайт го, бул чоң монитор. 2 мониторбу бул жакта, э? Биринчи бул приборный, анан өзүнүн YouTube көрө турган планшет. Бул Ева поликтери менен келдиби бул Кытайдан? Биз өзүбүз Ева полик жасап баштадык. Ева полик жасап баштадыңыз. Буну бияктан тиктиңерби же Кытайдан келдиби? Өзү негизи жаңы машина, ар бир машина заводдон чыкканда эч качан полик жазылбайт экен да. Ошого эле BMW алсак деле $160,000 машина ал деле жазылбайт да. Значит, бияктан жазадыңыздар. Биз өзүбүз жазадык. Полиги менен кетеби же кандай болот? Бул полигин бизден ошо айдоочуларга белек десек болот да. Алла разы болсун. Ушундай берешен адамдар, элге шарт түзгөн адамдар көбөйсүн туугандар. Ушуга кантип эми лайк баспайсыздар. Ева полик какта тигип атасыздар? Ева поликте ошого эле. Мына Ева полик дейт. Ушул эле даректе Мастер Ева, Мастер Кейджи деген. Калоочулар келип, ушул дарекке келип, Ева поликти дагы моменттен пайдаланып жарнамалап коелу. Дагы кандай суроолор калды? Дөңгөлөктөрүн айтып коелучу, обзор кылып, э? 16 размер 205-60 экен. Ходовой эле размер экен. Мындай дөңгөлөк кээ бир китайский машиналарда баягы стандартка келбеген, бизде табылбаган дөңгөлөктөр туруп калат экен. Бул кадимки эле 16-205-60 жакшы экен. Анан бул BYD компания боюнча кыскача айтып кетсем, бул BYD компания дүйнөсүндө эң көп машина саткан компания да, эң биринчи ордуна чыккан компания. Бул компаниянын өзү батарейка чыгарат. Анан кийин көптөгөн запчастьтар өзүнөн чыгат да. Ошон үчүн бул айтсам болот, ошо дүйнөсүндө эң биринчи компания болду. Бул жана Toyota деген сыяктуу бренд экен да.
бул жакында дүйнөбүздүн базат деп ойлойм да. бияйды. Баса запчастьтары бузулуп калса кандай кылат? Запчастьтар эми азыр ар бир нерсени заказ менен алдырып койсо болот, эч маселе жок. Бул жакта запчастьтар сатыла элекпи? Азыр сатыла элек. Бирок ойлойм мен, эгерде азыр 100 машина, жакында 100 машина келет, айтканда кыскача айтып койсом, 100 машина келет. Ошо 100 машинага ойлойм, эмне керек болсо ошолордун заказ берип коебуз алдын алай. Сиздер бул жакта атайын сервиске запчастьтарды коюп коесуздар. Запчасть керек болсо сиздерден келип сатып алат, жокторун заказ берсе алдырып берип коесуздар. Сөзсүз. Кыскасы проблема болбойт. Эч проблема. Баса акчаны кантип төлөйт? Мисалы күндө иштеп атат, М-банктан төлөп коебу же кантип төлөйт? Биздин өзүбүздүн счетубуз болот М-банкта. Ошол жака которуп койсо болот, же келип кеңсебизден берип кетсе болот, акчалай төлөй. Же болбосо бул комфорт плюста иштегенге байланыштуу Бишкекте көп элдер безналичный төлөйт да. Карта менен төлөйт. Ошо карта менен төлөгөндө бул биз менен сүйлөшүп баланстан эле минус кылып койсок болот да. Ошондо 3 жыл төлөп кутулуп кетет, Кудай буйрса. Кудай буйрса. Мисалы ооруп калат, ар кандай форс-мажор болот да. Айылга кетип калышат, иштебей калат, ошол учурлар кандай болот? Ар бир учурду ошол машинанын ээси менен жолугуп, сөзсүз чечишебиз. Мисалы жакшы тапкан күндөрү ашыгы менен төлөп койсо болот, Сөзсүз ашыгы менен төлөп койсо болот. Алдын ала төлөп койсо деле болот, эч маселе жок. Алдын ала төлөсө 2300-тен ылдыйраак болобу кичине? Ооба, ал деле сөзсүз азаят да. Азаят. Мына туугандар, мен колуман келишинче кандай суроолор мен акылыма келди, оюма келди, бердим. Калганында өзүңүздөр толуктап алгыңыздар кезде телефон чаласыздар. Башка суроо калбадыбы? Ойлойм, бул Кыргызстанда эмнеге электромобилди тандадык? Себеби дегенде бул биринчиден биздин жаратылышыбызга пайда. Таза аба. Ооба, таза аба да. Анткени Бишкекте эң чоң көйгөй бул смог. Экинчиден бул электричество. Кудай буйрса биздин Кыргызстан өзүбүз электричество мына жаңы ГЭСтер салынып атат, жаңы солнечныйлар, ветрянойлор коюлуп атат. Ойлойм, бизде электричество кенен болот деп. Ошол себептен ар бир колдонгон ток бул биздин Кыргызстаныбызга салым да. Ошон үчүн биздин компанияны тандап, Кудай буйрса келиңиздер. Анан таксопарктын аты бизде Go парк деп ачып атабыз да. Ошого таксопарктын аты. Ошого да келип катталсаңыздар болот. Go парк аркылуу Яндекс иштейт. Ооба, Яндексте иштейт. Жакшы экен. Туугандар, ушундай ишкерлер көбөйсүн. Элге шарт түзгөн. Негизи туугандар, бул Данияр ажекебизди билбегендер болсо, эгер башка региондордо бул кишилер таласта чоң алдыңкы ишкерлер, көптөгөн таластын өнүгүүсүнө салым кошкон, элге шарт түзгөн, көп жумуш орундарын камсыз кылган адамдар эми Бишкекке да келип, элдерге жакшы шарттарды түзүп, колдорун созуп жаткан кези, бул шансты кой бербей алып калыңыздар. Укпай калып турдум деп арманда калбаңыздар. Досторуңуздарга, группаларга бул видеону сөзсүз түрдө жөнөтүп коюңуздар. Видеого катталып коюңуздар, видео лайк басып коюңуздар. Мен жыйынтыктай берейинби? Ооба, жыйынтык. Ишиңизге ийгилик. Качан келет берки машиналар калганы? Бир жумада Кудай буйрса келип калат. Бир жумада Кудай буйрса келип калат. Келип ушул жерде 100 электромобиль тизилип турат. Четинен келип тандап, карап, айдап көрүп, жакса алып кете бересиздер. Туурабы? Туура. Видео лайк туугандар. Рахмат сизге.